Ал эми биз түз эфирибизди алдыга карай улайбыз. Бизде дайыма мыкты конокторубуз бар, дайыма кызыктуу, учурда актуалдуу конокторду дайыма байма-бай биз чакырып келип турабыз. Ооба, бүгүн бизде клипмейкер Эрик Бектемиров конокто. Кутман таңыңыз менен. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Таң атпай канчада турасыз, ошону айтыңыз биринчиден. Биздики биздин сферада таң атпай турган деген саат 10-11 дейм. 10-11. Таң атпай балким күндү тозуп клип тартып калам десеңиздер кандай кыласыздар? Кечигесиздерби? Жок, кечикпейбиз. Анда ответственный убактарда вовремя туруп Өзүңүздүн дегеле кесибиңиз жөнүндө айта кетиңиз. Бул тармакка кандай болуп келип калдыңыз эле жана канча жылдын үзүрү болду? Клипмейкер жаатында. 2014-түрдө баштагам, акырындан неметип там мурда той тартчумун. Той тартып келип, анан уже творческий немеге сфера өтүп ошондой немеге где-то в общем 7 жыл болду. Ошо. 7 жыл аралыгында. Мыкты. Биз бардыгыбызга маалым болгон эле, ушул пандемия учурунда бир жакшы чыгарма чыккан. Адамга адам керек деген эң мыкты чыгарма чыккан. Да ушул эгерде Эрик Бектемиров деген ким деп бардыгы азыр көбүнчө көрүшөт. Анан суроо берип аткан болсо, анда сөзсүз түрдө билсеңиздер болот. Бул адамга адам керек деген жагымдуу бир чыгарманын клипмейкери болуп саналат. Эми ушул чыгарма жөнүндө сүйлөшө кетели. Бул чыгарма кандай болуп чыкты эле? Мунун продюсери ким, автору ким? Клипти го тартыптырсыздар. Бул клипти негизи идея кайдан жаралды? Идея полный ошо мен, Джонни Байке, Султан Садралиев, Акбар Байке болуп эметилген болчу. Бул жакта продюсирование деген деле неме болгон жок, потому что клип как бы баарыбыз тең чын жүрөгүбүздөн неметтик да. Клипти дагы ырда жазганы да, чыгарганы да эч ким финансы жактан эметилген жок да, полный өзүнө жардам катары сыяктуу ушундай болуп чыгат. Ашар иретинде. Ошо ошондой болуп, ырчылардын баары келип берип ушундай болуп тартылды. Мыкты. Демек, бул клипти жаратканга сиздерден эч кандай каражат кеткен жок. Жок. Өзүңүздөрдүн эле балким тамак ашыңыздар, жол киреңиздер эле болбосо, аларды полный өзүбүз эметип атканбыз. Ал эми ырдын автору? Акбар Байке. Акбар Байке. Акбар Кубанычбеков Байке. Мыкты. Жана адамга адам керек деп. Анда бере турган мисалы ал жерде деле сүйлөштүңүздөр, ал жерде идеяны кандай кылып берели деп, же болбосо бир атайын клип тарталы, жок, мындай эле түз эле туруп ырдайлы деп, ал идеялар кимден келди? Ал идеяны ошол эле команда болуп эле Джонни Байкер болуп сүйлөшүп эметтик, анан ойлодук эми природага чыгып же бияка ар кайсы көп эле жерлер бар да, неметсек эми ал как бы болбой калат деп, анан ошону студиядан эле ага эле фондон биз эме пафосно айтканда тынчыр эле тартып чыгаралык дедик, потому что ал убакта элдердин баары кыйналып, пандемия болгондо эле неме болуп аткан, ошо оор болуп аткан. Менде мындай суроо да, ошол адамга адам керек клибинде бир канча саналуу гана, өзүң деле нурай көрсөң керек, саналуу гана ырчылар бар. Ал ырчыларды кандай кылып таңдадыңар? Бул ырчырдасын, жок, бул ырчы келбей эле койсун дегендей. Же бардыгына бирдей сунушталдыңар? Бар, аларды тияктан немелер, Джонни Байкелер ошолор эметкен болчу. Кимдер ырдайт, ким ырдабайт, танысын деле эметкен жок. Сураган жокмун, ошонусун ошо өзүлөрү эметишкен болчу, Джонни Байкелерчи. Демек, сиздин алгачкы эле максатыңыз, көздөгөнүңүз бул жакшы клипти жаратып берүү. Элдер чтобы көргөндөй мындай таасирдүү айткандачы. Элдер көрүп эметсин деп ошол. Бүгүнкү күндө ошондо канча көрүүчү көрдү? Жана канчасына жакты, мындай байкап көрдүңүзбү? Бул жол менен. Комментарий, жаман комментарий вообще окуган жокмун, көргөн жокмун. Баары тең көйрөлөр ыйлашты. Өзүм апам Турцияда болчу, ошо Турциядагы кыргыздар да айтыптыр, аябай сомолуп ыйлашып, өзүм апам да ыйлап көрүп, көп эле жерден уктум, мындай жакшы болуптур, аябай сомолуптур деп. Жакшы ба, Канча убакытта жаралды? Мисалы, канча убакытта тарттыңыздар? Клипти эртең саат 14дон баштап кечки 10га чейин тарттык. Просто ал убакта баарын бир моментте чакырып тартып салат десек да, пандемия болуп, коронавирус болуп, ошон үчүн бирден ар бир ырчылар келип, ар бирөөнү күтүп, бирөөсүн акыркысын вообще 3 саат, 4 саат күттү окшойт көлдөн бери. Жана так сактаган экенсиздер. Ошондой болду. Эң акыркысын аябай эле тактап эле 3-4 саат кечиккен экен. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге ушу адамга адам керек чыгарманы сиздер менен азыр чогуу отуруп көрөлү. Балким көрбөй калган телекөрүүчүлөргө дагы маалым болгондой болсун. Азыр сиздер үчүн адамга адам керек.
Өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Узак жолду улап келген, ар бир таң өзгөчө кубат берген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Бул сыноолор өтүп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Күндөн дагы, судан дагы, эң кымбат адамга адам керек. Сабыр керек, сынбай турган, жакшы күн бар али улай турган. Жеңалсын деп адамзатты, сыноолорду Кудай сунган. Жеңалсын деп адамзатты, сыноолорду Алла сунган. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Адам жөлөк турбусуна, себепкер жаркыган турмушуна. Кыйын күндө бирге өтөт, таянып элдеген бул кызына. Ынтымакта жеңе турган, кайрат бер, сабыр бер кыргызыма. Бул сыноолор өтүп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген жөлөк та курбусуна. Күч бар кезде биригип бир муштумга курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен өлбөйсүң, артыңда изиң калса, сен жашайсың, тарыхта ишиң калса. Ташты талкан кыла бер сапарыңда, темир кессең, мокобоз мизиң барда.
Чындыгында мыкты чыгарма болгон. Эми Эрик айта кетсең, ушул мыкты чыгарманын аркасындагы түйшүк кандай болду деги процесс жөнүндө айта кетсең. Ар бирөөнү баары тең эле аркасынан келип эле баары тең шапа бүттүбү? Баары тең келип атты, ошо неме болуп, ар бирөө бирден келип эметишти. Тартылды. Мага Кээ бирөө сагыныптыр ошол убактардачы. Келип алып, кээ бирөө кеткиси келбей, процесс кызык болушуп, сүрөткө түшүп, баары менен жолугушуп, көпкө отуруп, чай пай зат кеп берип, кээ бирөө ошентип атышты да. Мага мындай кызык болду да, кесиптештен да көрдүңбү? Ал оорукананын ичинен дагы тартылганы бар экен. Бул атайын жөн эле интернеттен эле алынган кадрларбы же болбосо аны дагы атайын тартып келдиңерби? Ал больницадан тартылган неме Кутман деген иним бар, ошонун кадрларынан алып кошулган болчу. Ошо YouTube'дан да алган кадрлар бар, алар тоже разрешение алганбыз, сураганбыз. Ошону алып кирген да. Алып эле эми сурабай эле эметкен деген жок болчу. Ал эми ошол процессте кандайдыр бир жоопкерчиликсиз иштер болдубу? Мисалы, ооба келем деп коюп келбей койгон же болбосо балким кечип келген. Болду, ал Ар бир жакта эле болот, э? Бир-эки ырчы Ошто болуп калды, бирөө Көлдө болуп калды, келе албай калды. Кээ бирөөнү ошо саат 10го чейин күттүк. Кечки 10го чейин. Бул клипте бир Алтынай Нарбаева эжебиздин неме кадры вообще башка студиядан башка бирөө тартып кетирген болчу да. Анын өзү келе албай жетишпей калган болчу, ошондой немелер болду. Бирок бир нече сап болсо дагы ошол убакытты бөлүп барып тартылып берген да бул жакшы болуш керек, э? Жана бул чыгарманын дагы өмүрү барбы же дагы тарттыңыздарбы уландысын? Уландысын тартканбыз. Анда да тоже ушундай самый ошо ырчылар чогулуп, анда уже бирден эмес, общий массовка болуп, баттан тартылып ошондой болгон болчу. Ал чыгарманын атын айта кетиңиз, жана ал чыгармада мурунку ырдаган ырчылардын баары кайра эле экинчи чыгармада да ырдадыбы же анда башка ырчылар ырдадыбы? Ал клиптин немеси бар болсун элим болду. Мурдагы адам керек деген клиптеги ырчылардан да кошулду. Көп эмес. Бул ырчылар жаңы ырчылар болду, там Атабеков болду, көптөгөн ырчылар болду да. Аларды ал жакта иштөө процесси кандай болду? Ал жакта бат эле болду, анткени сиз айтып атпайсызбы, баарын эле бир тарттык депчи? Жок. Алда деле 2 күн съемка болду. Биринчи күнү, жок, 3 күн съемка болуптур. 2 күн студияны тарттык Нурлан Мамакеевдин. Анда тоже бирден келип атыштан 3-чү күн уже жаңы ачылган парктан массовка болуп тартылды. Баары ырдап, кол чабып ошондой болду. Мыкты. Бул жумуштар сиздики кичинекей эле жумуш болсун деп айтабыз. Анан кийин алдыда буюрса эми клипмейкер катарында кандай пландарды көздөп жатасыз? Азыркы учурда бардыгыбызга эле маалым да, мисалы клип тартат десе эле тоого чыгып, анан бияка барып бир өзгөчө көрүнүктүү эле нерсе болуп калган да. Анан кандайдыр бир өзгөчөлүк киргизейин деп ойлойсуздарбы? Өзгөчөлүк постоянно киргизгенге аракет кылам. Клипте дагы реклама роликтер тартканда дагы өзгөчө кылганга аракет кылган болушуп чаган. Мен деле ошондойго алыспын. Көчөгө чыгып эле, тоого чыгып эле ырдатып, же бир опера балеттин астына барып ырдатып, бийлетип деген немеден алыспын. Мисалы, изденүү Эрик сенде кандай болот изденүү? Себеп дегенде кээ бирөө атайын же болбосо бир башка мамлекетке барып, өзүнүн бир тажрыйбасын алмашып, ошол жактан көрүп, бир башка нерселерди үйрөнүп келет. Ал жакка кандай карайсың? Же окуйун деген өзүңдүн бир пландарың барбы атайын? Окуйун деген пландар албетте бар. Барыш керек, окуш керек. Бирок немелерди ошо изденүүнү көбүнчө интернеттен, Инстаграмдан көптөгөн, Европада көптөгөн эмелер бар. Видеографтарчы, күчтүү. Ошонун работаларын көрүп, YouTube'дан көрүп ушундай изденүү. Мисалы жана көчүрүп алууга кандайсыңар? Себеп дегенде бизде обычно баягы кандай десем, бизде мындай көрүнүштө көбүнчө көрүп алып эле, бул башка мамлекетте ушундай деген клип бар болчу, ушундай тасма бар болчу, сюжеттердин баары эле оп-окшош кылып эле кайра биздин кыргыздар ушинтип тарта берет, ушундан уялбайсыңарбы дегендер да көп болот да. Бул жагына кандай карайсың? Андай ситуациялар деле болот менде, бирок ал клип тартканда, например, ал мен өзүм предлагать этпейм, ырчы өзү предлагать этет, мондай клип бар экен, ушундай кылып тартпайлыбы деп. Мен көрөбүз, анан мен да кошумчамды кылам.
Барын көчүрүп алам деп койсуң. ичине чейин үтүндө калтырбайбы? Наоборот, мен андай плагиат деген нерсени аябай алысмын, чынын айткандачы. Мен например башкалар деле ошондой плагиат кылса мен жаман көрөм да, чынын айтканда. Аны как бы мен эмес, аны ырчы или ошо заказчик ошондой предлагать этти, мен этпейм да. Эң сонун. Мыкты клипмейкерлерден кимди өзүңүздүн мындай устат катарында көрөсүз? Же болбосо ошонун клиптерин көрүп, балким ушундай тартсам деп ойлойсуз? Мен устатым Алмаз Кудайкулов болду. Бизде Кыргызстанда ошо күчтүү клипмейкерлердин катарына байке, Эрнис байке, Мирлан Саттымбаев ошолор. Анан өзүңүз дагы үйрөтөсүзбү? Иним деп айтып калдыңыз, Кутман иним деп. Үйрөтпөйм азыркы убакта, потому что убакыт болбой атат, жетише албай атам. Негизи үйрөт дегендер чын айтканда аябай көп. Аябай көп. Жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Мен азыр деген сиздердин эфириңиздерден чыгып алып клип тартканы барам деп. Кайсыл клип? Клип эмес ал, деме ролик тоже. Жарнамалык. Байстер боюнча. Мыкты. Жана мисалы клип тарткандан сырткары өзүңүз дагы калп айтпасам, эгерде адашып кетпесем да, сүрөт тартсаңыз керек дагы. Ооба. Мыкты. Эң көбүрөөк ошондо кайсы тармакта көбүрөөк? Ошондо көбүрөөк сүрөт тартканга көбүрөөк убакыт кетеби, же болбосо клип ушундай ролик тарткангабы? Клипке, видеого көбүнчө кетет, потому что ал жакта процессти тартышың керек, кайра тартышың керек, аны монтаждан ар бир эмесин көрүп, музыкасын тандама, музыка тандаган, например, клип же роликте музыка тандама аябай чоң эме да, музыка көп неме шерет да, ошону эметип ошо. Негизги кесибиңиз? Негизги кесип ошо видео жага, фотону болсо басым иногда эле. Хоббиби? Хобби деп койсок. Демек сөздөн кармайт экенбиз да. Теле көрүүчүлөрдүн баардыгынын маңдайында биз айтабыз, бизге дагы буйрса фотосессия кылып берсе кандай болот деп. Ооба. Эрик болсо калт эле мынтип эле, алдап эле бизди унуткатат дебейинби? Анан менде мындай суроо да. Көбүнчө ушул ырчылар менен иштешип атканда мындай оорчулук эң көп маселе эмнеден жаралат? Балким бир кандай десем, өзүңөр мүнөзүңөр туура эмес келип калат, же балким ал тарткан кадр ага жакпай калат, же аныкы силерге жакпай калат дегендей. Эмнеден көбүрөөк маселе чыгат, мисалы ырчылар менен иштешип атканда? Маселе ырчылардын өздөрүнө жакпайт, өзүнүн келбети туура эмес тартып коюпсуң, же туура эмес ракурстан алып коюпсуң, же макияж не то. Ошондон неме ошол проблемалар ошондон болот дегенче. Сизге ишиңизге ийгилик каалайлы. Эрика, бүгүн болсо 5 октябрь экен. 5 октябрь бүгүн мугалимдердин кесиптик 3 майрамыбыз бар. Кесиптик 3 майрам, мугалимдердин, доктурлардын жана ошондой эле архитектура тармагында иштегендердин баары. Ошолорго болгон каалоо тилегиңизди жана деги эле кыргызма жалпы жамаатына, деги эле баарына каалоо тилек айта кетиңиз. Бардык ошо кесиптеги байкелерге, эжелерибиздерге рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм, ошо Кыргызстанга тынчыраак жашайлы. Азыр митинг өтүп кетти, анда митинг, выбор өтүп кетти, митинг болбосун, ошо тынчыраак жашап, тынчыраак болуп, ошо. Өнүгөлүү эле. Ооба. Сизге дагы бүгүн биздин студиябызга келип, көңүлүбүздү ачып, дагы элдерге дагы клип тууралуу айтып бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде мейманда клипмейкер Эрик Бектемиров болду.